Ал Өмүрбек Текебаев şu командир, şu эң башчысы şu да. Бул куйту бул ушу бардыгын кылган şu да. Бул куйтулук кылып бардыгын уюштуруп Отунбаеваны өзү койгон, самоволныйга койгон буну. Эч ким шайлаган эмес Отунбаеваны. Өзү эле бир 30 чакты адамды чогултуп алып элен кийин алги реформа болду деп эле коюп койгонда. Азыр эми реформаны мына как положено 80 депутат кол коюп кылса, азыр каршы чыгат. Мына бет жок да бул. Текебаевде бет барбы? Бул бети жок бул ошол. Азыр элине деле келе албайт бул. Элине деле барып бир Кудай Судайга барып бир өлүмчүсүнгө бара албайт. Кече бирөөсү айтты, бир аял айтты. Атам деди, шунга өмүр бою иштеди эле, атамдын патарага келген жок деди. Шуну бир кыз айтты, келин, ошо Акмандык келин. Мына Акмандык ушу өзү Акмандан болот. Бул Юкасы өлгөндө патага келген жок. Мына бир тууган Юкасы өлдү, патага келген жок. Апасы өлгөндө келгенде патага келген жок. Келбейт. Анан ошол жакта жүрүп эле өзүнчө кыйынсынып эле Кудай таала бар, ал кан урат, Кудай каласа кан тартат. Юкасы урду, эми Текебаевдин өзүнө урат Кудай каласа. Текебаевдин өзүнүн каны урат аны. Сиз кандай дейсиз? Өмүрбек Текебаевдин канчалык тиешеси бар болушу мүмкүн? Эми ал киши менин тиешем жок деп атпайбы? Бул киши жок деп айтканын угуп атабыз, билип атабыз, бирок убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнүн толук күнөөсү бар.